Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу санаттын көрөрмандары. Обончулардан ырбелек аттуу көрсөтүүбүздү кайрадан сиздерге тартууламакчыбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз таланттуу аткаруучу, обончу Рахатбек Сейтек уулу бизде мейманда болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсыз. Куш келипсиз биздин студиябызга. Мынакей өзүңүз жакшынакай таланттуу үнүңүз менен элдин алдында көптөгөн жерлерде Арашан аттуу белгилүү ансамбльда да ырдап жүрдүңүз. Ушул элибизге кеңирээк тааныштыралы деп сизди чакырдык студиябызга. Куш келипсиз. Адегенде биз сиздин Жашабайт адам кайрадан аттуу клибиңиз бар эле. Концерттик атайын тартылган экен. Ошо концерттен үзүндү кылып Кош Жылдызда чыккан турбайсызбы? Ошол ырыңызды көрүүдөн баштасак. Jashaway
Эсе bizde дагы эскерте кетсек, таланттуу обончу аткаруучу Рахатбек Сейтек уулу мейманда отурат. Эми өзүңдүн ушу чыгармачылык тууралуу ушу кандайча ушу келип калдың, ушул тууралуу айтып берсең, чыгармачылыгың. Мен чыгармачылыгым негизи баягы башаттын баары эле айылдан болот эмеспи? Албетте. Ошол бала кезде эле мектепте окуп жүргөндө эле ырдап жүрчүбүз. Анан ошонун аягы ушул обончулукка алып келди. Абдан жакшы. Кудайым буйрса. Мектепте жүргөндө эле райондук, областтык конкурстарга барып ырдап жүрчүмүн. Чоң конкурстарда, Ош Жылдыз сыяктуу. Андан кийин ошо маданият техникумуна Бишкек, Токмоктогу маданият техникумуна келип тапшырдым. Ошолдон хоро дирижерский деген факультетин бүтүрдүм. Ооба. 90-жылдары. Мына ошондон баштап эле уже обончулукка баш койдум. Ошондон бери мына обондорду жаратып келатам. Абдан жакшы. Мынакей сен өзүңдүн жана булакта сагынып кетем көрбөсөм, менин сүйүүм, атама деген ырларың ырдалып жүрөт байма-бай. Эми ушу өзүңдүн ырыңдан баштайлы. Жакшы болот, анда эмесе мен Кайсынысын аткарып бересиң? сөзү Каныбек Качкынбаев деген агамдыкы. Бул киши дагы чоң комузчу, обончу, ырчы, куудул, Абдан жакшы. төрт тарабы келишкен адам болчу. Ушул кишиден сабак алдым беле, анан ушул кишинин көп жазган ырларына обон жаздым. Ошонун ичинде жанагы менин сүйүүм деп кыргыздын залкарларын камтыган бир жакшынакай сөз жазган экен. Мен ошого обон жараткам, ошону да билем. Абдан жакшы. Таңдағы шола тигендей, татына өскен гүлдердей, ардағым сені сүйемін. Ақ мөрім болып сүйгендей, ақ мөрім болып сүйгендей. Көйді сүйген боғашы, үмітті сүйі қарачы, сүйіктім саған арналар, сүйімдің керсіз тазасы, сүйімдің керсіз тазасы. Бали. Бегемай менен раймалы, берілген сүйі алдағы, жүзіңден күлкі төгілер, жүректің сүйген дардағы, жүректің сүйген нардағы. Olup süyse kişim can, Olcovay canın uçurgan. Kımbatım senden ayrılsam, Kıyılıp soluyt çirkin can. Kıyılıp soluyt çirkin can. Aşıktık üçün kol murza, Aksatkın eki can kıysa, Özüngdü süyem tübeli, Ömürüm toktop kalgıça, Ömürüm toktop
kalgıça özüngdü süyem tübeli ömürüm toktop kalgıça ömürüm toktop kalgıça. Barakelде. Мынакей ушу оонуңдан эле көрүнүп турат, салмактуу, абдан өзүңдүн башкалардыкына окшобогон стилиң бар экени көрүнүп турат. Абдан жакшы. Эми өзүң ат башынын Ак Муз айылынан, Айтылуу Боогачынын айылынан турбайсыңбы? Ооба. Эми ошолор жөнүндө айта кетсең, өзүң баягы таланттын баары айыл баш атынан башталат эмеспи? Өзүңдүн Негизи ошол эми жана башында айтып кеттим го, ошол айылдан баардык нерсенин баары башталат деп. Ошол биздин айылыбыздан дагы чыган ырчылар чыгып атат азыр, Кудайдын кулагы сүйсүн, баардыгы жакшы. Анан ошолордун катарында эле менин дагы кичинекей бир Кудайдын бир буйругу экен, анча мынча талант берген экен, ошону багып келатам. Эми ат башы жергесинен кандай белгилүү инсандар бар, жакшы билесиз өзүңүз. Сыяктуу. Анан ошолордон баардыгынан жугуштуу болот окшойт. Анан азыркы кезге чейин ошо чыгармачылык менен алек. Жакшы, баягы Кудайым талантты берген берчү кишиге берет дегендей баарын эле бере бербейт турбайбы? Ана мына ушул аккордеон аспабын баркаролан ойноп атасың. Ушул аккордеонду кимден сабак алдың эле, кимден үйрөндүң? Бул эң жакшы суроо. Мен кичинекей кезимде агестерде баягы аккордеонго жетпей жүргөн кездер, анан өзүңүз жакшы билесиз го, бир Малыш деген аккордеон чыккан, кичинекей. 21 рубль болчу. Орустун фабрикасы. Мындай эле жарты эле, мындай эле, унчалык эле кичинекей эле болчу да. Анан ошону апам барып сатып келип берди. 20 рубльге сатып келип берди. Анан кыңгылдатып, тиягын биягын баскылап жүрөм. Кандай ойношду деле билбейм деп, бирдемени издейм, таба албайм. Анан ошентип жүргөн кезде бир мен Атил Кулманбетов деген бир агам бар. Мына ошол киши көп инструменттерди ойнойт да, өзү дагычы. Аккордеон, комуз, домбура, балалайка, шыгыр бүт баардыгын ойногон киши да. Анан өзү ат башында жашачу киши. Анан мен айылдамын, анан айылга келген сайын алып кел алдым. Момундай басат, могу жерлери момундай кылып ойнойсуң, анан мындай кылсаң мындай болот. Анан басым мынтип кош деп. Баштапкы ошентип отуруп анан ошол Атил байкем үйрөткөндө мен аны танбай эле айтам, билбей эле каякта болсо элечи. Ошол киши аккордеонду үйрөткөн да. Андан кийин анан аракет кылып жүрүп анан Канекей эжебиздин, Эралиев эжекебиздин тиги апалар таңдан туруп үй саганда деген бар го. Ошол экини биринчи ошону издеп тагын ойногом да. Андан кийинкисин байкем келген сайын улам көрсөтүп коет. Өзүм буландырып отуруп анан үйрөнүп кеттим. Баары бир баягы устат болсо шакирт дегендей сөзсүз ошол үйрөткөн жакшы нерсе да. Кээ бирөөлөр өзүм эле үйрөнүп алгам дегендер бар. Эми арасынан ошондой болсо да нота билимин алыш керек. Жана башка виртуоздукка жетиш үчүн да көп сабактарды алыш керек, туурабы? Маданият техникумда окуп жүргөн дагы кезде училище болчу. Республикалык маданият училищеси болчу. Анан ошол кезде окуп жүргөндө ал ошол училище абдан күчтүү ушул кезге чейин элечи. Анан андактан баягы жекече 40 мүнөттөн дирижирование бар, аккордеон бар, комуз бар. Бардык сабактар. Бардык сабактар бар да, анан ошондо бүт нота менен үйрөндүк да. Жакшы. Кандай ойношту, анан ошондон дагы ошо кошумча билим болду да. Ошондо эми обондун сөздөрүн кайсы акындар менен же өзүң да жазасыңбы? Мен өзүм дагы жазам, өзүм да жазган обондорум да бар, өзүм ырдаган обондорум бар. Анан көбүнчө акындардын тексттерин көбүрөөк алам. Колдонуп, анан акын деген акын да. Биз эми акын эмес, бирок кичине болсо дагы 1-2ден 3төн ырды чиймелеп жазып коебуз, илхам келген сайынчы. Ооба. Анан көбүнчө чоң акындардын ырларын алып ошолорго обон жазам да. Жакшы. Эми ыр куржунуңан кайсы ырыңды тартуулайсың элибизге? Анан эми анда дагы бир ырымды ырдап берейин. Бул ырдын сөзүн обончу, композитор, ошондой эле акын, жазуучу Алмаз Сейтказиев деген белгилүү киши бар. Ушул байкем жазып берди эле. Мен сүйүп жүрөм деген текстинчи. Ошого кыялданып жүрүп бир обон жаздым эле, ошондо берели. Жакшы. Жолуң
басып жүрüm, колумду созуп жүрüm, жалжалым жүрөгүмө, жүрөктү кошуп жүрөм, жалжалым жүрөгүмө, жүрөктү кошуп жүрөm, жалжалым жүрөгүмө, жүрөктү кошуп жүрөm. Жактырып сүйүп жүрөм, жабыгып күйүп жүрөм, жоопсуз калган сөздү жүрөккө түйүп жүрөм, жоопсуз калган сөздү жүрөккө түйүп жүрөm, жоопсуз калган сөздү жүрөккө түйүп жүрөm. Ömürdü gezip жүрөm, өзөктү езип жүрөm, өзгөчө күнөөлүдө өзүмдү сезип 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 жүрөm. Күнөөлүү сезип жүрөм. Баракелде. Мындан жакшы. Мажор, минор баары аралашкан мындай бай кайрыктарга бай обон экен, абдан жакшы. Ана эми өзүңдүн ушу үй бүлөң тууралуу айта кетсең, ушу музыкага барлар барбы? Ичине жакыныраактары дегендей. Эми музыкага жакыныраагы менин улуу балам бар. Ошол режиссерский дебюттү Бешеналиева. Жакшы. Ошол уулум азыр ошо чыгармачылык менен жүрөт. Үй бүлөң тууралуу айтып берсең да. 3 балам бар. 2 эркек, 1 кызым бар. Жакшы, жакшы. Баарысы чоңоюшту. Анан музыкага жакыны ошо кичине ырдап жүрөт. Ал уулум дагы азыр анча мынча ырдап жүрөт. Өзүнчө көбүнчө негизи клип тартат, ушундай чыгармачылык менен. Жакшы, жакшы. Баягы аккан арыктан суу агат уулуңа өткөн турбайбы анда? Ооба. Анан улуу муундардан, устаттардан кимден дагы ушу таалим алдың өзүң? Улуу муундардан ушул обончулук боюнча. Обончулук боюнча ошол жана башында айтпадым, ошо Каныбек байкем ошо көбүнчө. А кишинин да обондору барбы? А киши дагы аябай обондорду көп жазган киши болчу, жана чоң комузчу болчу аябай. Эми а кишинин көзү жок. Анан ошол ырлары калбай нотага түшкөн. Ырларынын баары бар, эми ал кишинин балдары дагы бүт музыкант болушту, ошолор азыр ырдап чыгып атышат. Анан ушул киши обон чыгарууну дагы үйрөткөн. Мына аккордеонду дагы мен баягы жаңыдан өстөштүрүп жүргөн кезде аккордеонду деле мындай эле ойнойт, бирок аябай грамотно ойлочу да. Мындай баш керек, гармониясын мындай баш керек, муну болсо мындай бир кулуктуу болот, мындай ойнош керек деп мындай бир мага көп түрткү берди да киши. Обон жазганда дагы, обонду дагы жазганда мындай обондорду, обон менен сөздүн айкалышы болуш керек. Обон менен сөз бирге бири-бирине төп келип турганда бул жакшы обон болот. Экөө эки башка болбош керек. Ар бир алган текстиңдин маанисин түшүнүп туруп, анан ошого жараша обонду бергендей болушуң керек деп. Ушундай нерселерди көп айтчу. Анан эми ошого жараша өзүң да шакирттерди үйрөтүп жүргөндөр барбы? Бар азыр. Мен бир топ эле балдарды үйрөттүм, аккордеон ойноо боюнча, обон чыгарган, обонду кантип чыгарыш керек, кантип обонду иштеш керек. Мен азыр ушул кезге чейин эле көп эле балдарга, көп эле балдарым бар, ошолорго бүт эле үйрөтөм. Мындай ойногула, тигиндей ойногула, аябай берилиш керек, музыканы кириш керек,
аны сүйүш керек. Албетте өзүңдүн баягы чыгармачылык турмуш жолуңда ошол коллективдер менен да көп иштеп калдың да сен. Ошол тажрыйбаңды бөлүшүп атасың да. Эми ошол убагында республикага белгилүү болуп калган Арашан ансамблинде иштедиң, туурабы? Ооба, мен Токмокто көп жыл иштедим. Анан Арашан ансамблине 2000-жылдары келип, анан ошол жерге Раматылык Болот Эдикеевич чакырып, анан ошол киши Арашан ансамблине солист болду алып келген. Аккомпаниатор солист. Аккомпаниаторуна солист болгон. Ал жерде азыркы белгилүү болуп, аябай жакшы ырдап жүргөн ырчылардын көбү ошол жерден чыкканбыз да. Ошол жерден ырдап жүрүп, анан мени аяктан мени Кара Балта шаарына, Жайыл районуна алып кетишти. Маданият үйүнө директорлук кылыпчы. Анан аякта дагы 2-3 жылдай иштеп эмгектендим. Ошол кезде Арашанда бир жарым жылдан ашыгыраак эле иштеп калдым окшойт. Анан ал жерде дагы кичине болсо дагы эмгек бар. Андан кийин азыр учурдагы жериң иштеп жаткан? Мен азыр Токмокто жашайм. Негизи ошо Токмокко келгениме уже 30 жылдан ашты. Ошол жерге келгениме келип эле окугандан баштап эле калгам. Анан Дөңкөл Турада Маданият үйүндө ошо бир 20 жылдан ашык иштеп койдум, ал жерде да кызмат кылдым. Жакшы. Аякта билесиз өзүңүз сен баягы Маданият үйүндө кандай иштер бар, ошонун баардык иш-чаралардын баарына катышып көп жыл иштедим. Анан эми азыркы убакытта бошмун. Андан тышкары тамадалык кылам. Тойлорго тамадалык кылам. Жакшы. Анан аякта дагы бир топ эмгектерим бар, Маданият үйүндө дагычы. Биз болсо баягы сыртка көп чыккан жокпуз. Могу азыркы чоңчулардай болупчу. Эгерде ошол кездерде эле 90-жылдардан башталды мен ырчылык огончулугумчу. Мен ошол кезден баштап эле бирин серин эле ырдап коюп эле анан жүрө бердик да. Эгерде ошол кезде анан ошондон баштап эле биз деле убалаганда биз азыр ушул кездерде азыркы чоң ырчылардын менен катарында ошол кезде ырдагандар мен деле ошондо ырдачумун дегендей да. Алар иштеди өзүлөрү. Баягы мындайча айтканда телевидениеде, радиого жакын келип, ошол жерден өздөрүн улам-улам байма-бай көрсөтүп атышты да. Алар ошол жактан ошо менен иштеп, концерт, клип тартышып, ошентип иштешти да. Анан баары мына заслуженный артисттер болушту дегендейчи. Эми бирок мындай талантыңды баалап көргөндө мен дагы тажрыйбалуу көптү иштеп, көп ушу маданият тармагында 40 жылдай иштедим да. Анан мен мындай салыштырмалуу албетте сеники эл берген наамга татыктуу. Эл берди десе болот да элге. Өзүңдүн талантың, үнүң бардыгы абдан таланттуу, грамотный деп коет орустар. Ошондой ойноп атасың. Обондоруң дагы башкалардыкынан айырмаланып турат. Эми ушул обондоруңду патентке бердиңби? Жок. Эми ушуга катуу киришишиң керек, патенттеш керек. Албетте азыркы мындан мурунку бир передачада белгилүү бир эле обончу жашы 70-терге барып калган экен, Жайлообек. Ошонун обондорунда эч кимиз тааныбайт, эч кимиз билбейт. Бир кезде хит болгон ырлар. Мына сеники деле азыр эл суусап турган элдик колоритке жакын обондор экен. Мына ушуну элге жайылтып, радиолорго байма-бай бердирип таратыш керек. Нотасын чыгарыш керек. Өзүң билип атасың, Кыргызстанда көптөгөн музыкалык окуу жайлары бар. Балдардын музыкалык окуу жайлары бар. Азыр нота билгендер да көбөйдү. Искусство университетине берсең болот. Ош музыкалык окуу жайлары бар. Ошолордун баарына таратып беришиң керек. Анан ошондо сенин ырларың да тарайт. Бирок баягы өзүң кичине баягы чуркаш керек да. Аракет кылыш керек. Аракет кылыш керек. Эми ыр куржунуңдан кайсына? Ыр куржундан болсо анда мен Тагай Азизов деген кишинин, мен бул кишини билбейм, каякта экенин деле билбейм, шыгылып. Сөзү ушул кишиники да. Туулган жер кымбат деген бир сөз жазган экен, ат башы тууралуу. Өзү ат башылык киши деп ойлоп калам, ат баш жөнүндө жазыптыр. Же нарындыкпы билбейм, анан ошого бир обон жаздым эле. Мен ошону ырдап берейин, бул обондорма да көп жыл болуп кетти. Gün çalıgan tosun askasın, gül jittu süyküm at başın. Gök jayıp görküm jerlerin, köngüldü kantip açmasın.
жайып көркем жерелерің көңілді қантип ашпасын. Бұлыттан түшіп көлөкө буралған чөбі береке. Сағынат көңіл арғачан самалдан мышқым жебесе. Сағынат көңіл арғачан самалдан мышқым жебесе. Sızılsa bulak жылғадан сыдырым жүртім баған. Сен селген гүлін аралап серундеп адам жырғаған. Сен селген гүлін аралап серундеп адам жырғаған. Береке жайнап төгіліп, белесі андан керіліп. Тұрмышта ұйық барынан, туылған жер қымбат көрініп. Тұрмышта ұйық барынан, туылған жер қымбат көрініп. Абалтан елім тұрған жер, атышып орда құрған жер. Havası тазаңқыған, ат башым сонын жырғал жер. Havası тазаңқыған, ат башым сонын жырғал жер. Ат башым сонын жырғал Бали. Мынакей ушуларда өзүнүн мүнөзүнө жараша грамматикалык жол деп коет эмеспи, ошону көбүрөөк колдонуп, биздин ырлардын айырмасы билинип турат да. Мына кээ бир мына Казакстан, Өзбекстандын жолу, жери түзүрөөк эмес, бизде тоо аралаш. Тоонун суусу, абасы жыттанып турган оон экен, абдан жакшы. Баягы азыркы биздин батыштын көп аралашып кетпеди биздин кийинки муундарга. Эми ошонун айырмасы биздики колорит, кыргыздын колорити сакталган оон экен көрүнүп турат да. Эми азыркы кийинки заманбап эстрада менен чыгып аткан оондорго көз карашың кандай? Негизи азыркы аз ошо. Бул негизи азыркы чыгарып аткан оондордун көпчүлүктөрү бир укканга да, негизги түпкүлүгү сакталышы күмөн да. Себеби дегенде жеңилдикке анан бир кассовый кылып чыгарып атышат. Арасында жакшы оондор бар, оончулар дагы бар, жакшылчылар дагы бар, жок эмес. Бирок ошентсе дагы көп жеңил оондор, кайталанма оондор, оонду чыгара бериштин максат койбош керек да. Анын ар бирди сапатын оонду караш керек. Мисалы үчүн мен бир оонду жаратсам, аны элге алып чыкпайм да. Аны көпкө чейин ырдап жүрө берем. Бирөөнүн оонун алып алдымбы деп да кээде коркосуң да, билбейсиң да, кээде бир оон чыгарып алсаң сонун кайрып келет да, сен мурда ырдап жүргөн ырың болуп калышы да мүмкүн да, деп коркосуң да, анан акырын эле элге ырдай бересиң, анан эле жүрсө бир күнү карасаң,
жакшы обон болуп калып чыгып калат да. Азыр мынакей радио телевидениеден көп эле угуп жүрөбүз. Кээ бир мурунку кээ бир кайрыктардын эми баягы музыкада бир 2 такты мейли 3 тактыга чейин анан бир 2 сап бүт эле бир 8 такты бүт эле ошо окшоштуруп калса деле чыгарып атышпайбы. Мына ошого көркөм совет деген бар эле илгери, эми ошол жоктугуна пайдаланып атабы же эмне болуп баратат? Ошо илгери деген бейшемби күндөрү бекен атайын ушу көркөм кеңешке ырларды алып келчүбүз. Текстин жазып алчубуз, анан нотасын, анан же ырыңды записин коюп бересиң, же аккордеон менен комуз менен ырдап бересиң, 3-4 киши композитор акын отурчу эле. Анан өтпөйт, мына ошолорду, ушу аккордеонду көтөрүп алып канча келдим менчи. Мына ошол кез аябай сонун экен деп койдум. Бизди ошолор тарбиялап койду да, жеңилдикке бизди жолотпой койду да. Анткени биз ушундай сезим пайда болду, биз жеңил желп менен коркчубуз да. Бирөөнүкүнө алгандан туура баягы өзүбүзчө коркуп кой. Бир чыгарма жаратсаң дагы мындай бир өзүнүн деңгээлинде жаратыш керек да. Жакшынакай кылып жаратыш керек, эл ырдай турганда уккулуктуу болон. Обон деп эле биринин аркасынан чыгарып аткандар деле бар да. Албетте. Келечегин ойлош керек деп ойлойм да. Бул эми кыргыздын өзүбүздүн колоритибизди бузбайлы деген эле максаттуу суроо да. Анан эми өзүң кайсы темаларга чыгарып атасың азыр? Же сүйүү темасы, мекен темасы, балдар темасы барбы? Мен негизи көбүнчө лирика, басымдуулар карат да лирикачы. Андан сырткары деле ата энеге чыгарылган ырларым бар, обондорум бар. Мекенге, шаарыбызга чыгарган ырларым бар. Ошолорду деле азыр бирин экинчилер ырдап жүрөт. Негизи ошол чыгарган ырларды биз катпай беришибиз керек экен да. Албетте. Элдин баарына таратканда анан ошондо жакшы болот деп ойлойм. Албетте. Анан эми ошол ырларыңдын ичинен репертуарыңдан дагы бирди аткарып берсең? Анда мен эми сөзүн обонун өзүм жазгам. Атама деп. Өзүмдүн атама чыгардым эле. Бүг ишинде көз жок. Бирок ошентсе дагы ошол атама деп чыгарган обонду ырдап берейин. Атасыз балдарды мен көргөнүмдө атамды ардактуу пир тутар элем. Алдына башымды ийип кирип барсам, алтыным келдиңби деп турар элем. Уртунан күлкүсү бир төгүлгөндө, уулум деп жытым дискеп турар элем. Бапесте асырап күт ата-эненин барында барктай билгин, балай билгин. Өлгөн соң ажырайсың аскар зодон, өмүргө кайда келбейт шону билгин. Кеткен соң кең аламдан келбейт тура, кемтиги бүтөлбөйт эч аттың арман. Төрдүң көркү тодо эле, орошоной максатың содо эле. Оргуштап кайнап чыккан булаксыман, орошоной максатың көлдө эле. Оматың төгүлөрдө ырыскыңа, о дүйнө оп тартпастан койбойт беле.
Bapeste vasırap güt ateleri barımda barıktay bilgin balay bilgin ötken soň ajıraysın askar zodon ömürge kayra gelbeyt şonu bilgin Getken soň geň alamdan gelbeyt dura Gemtigi bütölbeyteş attin arman Gelgen soň getken ömür gelbeyt dura Gemtigi bütölbeyteş attin Barakelde abdan jakşı jürekten çykkan oğun ekeni görünüp turat. Эми ушул өзүң аткарчу болуп атасың да, ырларыңдын баарын өзүң аткарып сага жеңилирээк болот да. Кээ бир оончулар обондордун ырчыларды издеп анан аларга үйүнүнө туура келе, төп келе көп убакыттарын кетиришет экен оончулар бар да. Мен канча ушу санат 40тан ашык оончуларды чакырдым региондордон. Ошолордун баарын баягы салыштырмалуу сага жеңилирээк болуп атат да. Өзүң аткарасың, өзүң жүрөгүңөн чыккан баягы жеткире турган мүмкүнчүлүгүң бар да. Анан ушу филармония жактан эмнеге барган жоксуң, иштеп көргөн жоксуң, чыгармачылыктын артынан сая түшүп. Жакшы, Дадыр аке, жакшы сөз суроо бердиңиз. Бул менин бирден бир ой мүдөм эле да. Филармонияда иштеш, анан оркестр менен ырдаш, ушул азыркыга чейин эле оюм ошо жакта да. Анан мен аякка да барып көргөм. Барып иштейин деп директоруна чейин кирип, анан бир жолу барсам ошо бизде жазында анан күзүндө кичине неме толуктоо болот экен. Анан ошондо кел, анан үнүңдү ал азыр жаңы эле алып алдык. Анан күзүндө келип көрүңүз, анан үнүңүздү угабыз, ырдатып көрөбүз, анан деп ошентти да. Анан эле макул дегенбиз, анан ошо боюнча эле калып калды. Бирок артынан сая түшкөн жоксуң. Артынан сая түшүп, билбейм, азыркы кезде же биздин азыркы жаш курагыбызга деле может мүмкүн туура эмес келеби деп ойлойм. Жок, туура эмес деле эмес. Бул жерде менин оюмча жана материалдык жагы дагы кичине зарплаталарды аз деп көп угуп калам да. Ал жагы дагы эми баягы материальный поощрение деп коет. Эми башка кээ бир элдерде ушу өнөр адамдарын колдоо менен абдан жакшы условиялар түзүп беришет экен. Эми андай бизде аз болуп атат да. Ошол жагы да мишайт этсе керек деп ойлойм да. Мүмкүн. Анан эми өзүңдүн ушу обондоруңдан жакшы обон жараттым деп сезип атасыңбы? Мен негизи жолдосу көңүлгө толгон обон чыкты деп же чыга элекпи? Биз баягы өмүр бою өзүбүздүн жазган чыгармага тойбой турушубуз керек да. Эгерде болду мен аябай кыйратып койдум деген күнү чыгармачылык токтоп калат. Туура. Биз ошон үчүн улам жакшыны издей беребиз дагы, улам жакшы чыгарам деп эле көп обон жарата берет экенбиз да. Сиз дагы обонсуз да, ошондон өзүңүз да жакшы билесиз дегендей. Мен ар бир чыгарган ырларымды, мисалы үчүн элдин сынына коюп эле ырдап келем. Мен мынча обон чыгардым деп да айтпайм. Менин обондорумду, эл менин канча обонумду ырдап жүргөн болсо мен ошончо чыгарган болуп эсептейм да. А так мен болсо баягы мынча кээ бир айтып берет го, мен 30 обонум бар, мен 100 обонум бар деп эле дей берет, же бирөөнү да билбейсиң дегендей да. Туура. Анан менде андай дагы такыр мүнөз жок. Чыгарып атам, эл ырдап атса, мен эки эле обонум бар турбайбы деп коем. Элдин баягы эл ырдаганда өткөргөн. Эл ырдап, жанагы жашабайт адам кайрадан деп азыркы Кадырбай Мамедакулдун сөзүнө жазгандыр. Мына ошону азыр элдин баары ырдап жүрөт. Көп тиги филармониянын ырчыларынан бери ырдап жүрөт. Ошолор аябай жакшы. Ошолорунду. Аны биз концерттик номердон кетирдик биринчисиндечи. Анан азыр болсо бир дагы бир жакшынакай бир обонду ырдап берейин. Бул болсо сөзү Барктабас Абакировдуку. Сагынып кетем көрбөсөм деген. Жакшы. Демди берген капчыгайды өрдөсү,
susunumsun kandırıcı çöldösün sanar kaymın çeksiz oyga çömülün hey sağınıp getim görmösün sanar kaymın çeksiz oyga çömülün hey sağınıp getim görmösün Canda bolsoň al olunup turamın Jalyny var nazik sözüň ugamın Meyli tegi möndürü jap tursa da hey birge bolçu senden surarım Meyli tegi jamgırıca tursa da hey birge bolçu senden surarım Çok azınday sen jetilip ömbösün Ne bolmokmun eger göңүl bölbösün Sabırımsız alыс bolup şattıktan Hey sağınıp getim görбөsün Sabırımsız alыс bolup şattıktan Ey sağınıp turam görбөsün Sağınıp getim görбөsün Sağınıp getim görбөsün Bali, barakalla. Жақсы, мынакей ушу өзүңдүн чыгармачылыгыңды эл аралап гастролго чыккан жоксуң бу? Бир эле чыгып жүрдүм. Кыргызстанды көп кыдыргандар, оончулардын көпчүлүгү кыдырат эмеспи? Райондордун баары мен кыдырбаган жер калган жок дегендер оончуларды да угуп жүрөбүз. Анан эми ошол гастролдо чыгып жүргөндө кандай бир мындай өзүңө кызыктуу окуяларга туш келсең керек. Ошондойлордон бир шигил айтып өтсөң. Андайлар көп эле болот. Жанагы фонограммалар жаңы чыгып калды го. Фонограммаларга чыгып анан кассета менен. Чыгып калып жүрдү анан элди көрүп баягы эшек эл дүрбөсө эшек кошо дүрбөйттөр. Бизде дүрүп алып балдар менен анан электроника деген магнитофонго кассетага жаздырып алдык. Лентасына. Лентага кичинекей кассетага анан жаздырып алып анан бир айла концерт коюп бардык. Анан мен ырдай турган болуп калдым. Анан тиги жерде бала отуруп алып коюп берет. Анан микрофонду кармап алдым, айылдын клубу бүткөн ишиге толтура аябай. Анан эле мен ырымды койду, ырдап атабыз, мен ырдап атам, биринчи куплет бүттү, экинчи куплетин баштагандан кийин кассета чайнады. Чырылдап калды. Деп калып туруп жалп өчтү. Өчкөндө эле мен анекдот айта баштадым. Мен билдирбешим керек да. Анекдот ошо жүрүшүндө эле каяктан жаяктан эле бир жок эле анекдот айтып атам. Анекдот эмес, мындай күлкүлүү бирдемени айтып эле карап тигине карап коюп ал монтип ручканы сайып алып айландырып түрүп атат баягы тигинечи кассетаны. Мен улам карап коем, ал түрүп бүтпөйт, же менин сатирам бүтпөйт. Эмне кылышымды билбей калдым. Бир кезден кийин ой балам байке кайра ырдап бер деп тиги залдан кыйкырып атышат. Анан бир кезден карасам эле деди тиги бала. Макул дедик да, тиги бала кайра койду. Кайра жанагы жерге киргенде кайра чайнады. Ошо менен анан урган боюнча эл да билип калды да. Эл билип калды, күлдү эл. Ошондо бир ушундай бир кызыктуу окуялар болгон. Мындай окуялар аябай эле көп негизи. Ошол фонограмманын деле кереги жок, менин оюмча. Эми ошондо аккордеон турат. Ошо аккордеон менен ырдай берсең, свет өчсө ырдай бересиң да. Эч кимге эчтеке болбойсуң да. Көпчүлүк мамлекеттер азыр тыйып койгон ошо фонограммасы жок, живой ырдалыш керек негизи.
Анан ушул боюнча дагы өткөндө кайсы бир кароо конкурсу өткөрүлдү. Бир телевидениеде өткөрдү окшойт. Анан эми бир дагы минусту ырдабайсыңар, только өзүңөрдүн үнүңөр, жандуу үнүңөр менен десе, ошо 300дөй киши турган экен очередте. Бир 10-15 эле калды дейт. Калган баары кетип калды дейт. Эми ошондон эле билинип атат да. Бул жерден накта таланттууларды иргегенди да билиш керек экен да. Азыр бизде деле ошондой кылыш керек болчу. Ооба, бизге деле айтылып атат, бирок закондо айтылган менен көпчүлүгү ошо фонограмма менен кетип атат. Ошо фонограммасы жок, жандуу үн менен ырдайсыңар деп туруп ошондой немени аябай строго кылып койсо, ырчылардын баары билинет. Кимде үнү, кимде үнү жок. Үнү жоктор таланты бар менен таланты жоктордун айырмасы билинип эле чыгып калат. Аябай эле билинип калат. Абдан жакшы. Эми мынакей өзүң ушу аккордеон аспабы менен ушу өзүң шакирттериңди үйрөтсөң абдан жакшы, баягы өзүнүн жолун тапкан чоң мыкты музыкант катары мен эсептеп атам. Анан бизде ушу Санат телестудиясында биздин администрация Роза Асановна ушу обончулардын бир чоң концертин өткөрөбүз, кароо сынагын өткөрөбүз деп жүрөт. Кудай буйруса ошого биз чакырыкты ушул жерден эле айтып кое берейин. Филармонияда өткөрөбүз, эми убактысын бир кошумча айтабыз. Анан эми дагы бир өзүң кийинки чыгарган чыгармаларыңан бир дат карап бер. Мен жакшы болот. Мен азыр мына улуу Рамазан айы, баардыгыбыз орозо кармап атабыз. Алла ыраазы болсун. Кабыл болсун. Орозобузду жакшы тутуп атабыз. Кудай астында. Анан орозо айы келбеди. Анан менин мусулманым дегендерим бар. Жакшы. Бул ырдын сөзүн Калый Ашкеев деген бир кочкорлук бир атабыз жазган. Бул киши дагы азыр жок. Анан ушул киши мусулман деп жазган экен, тек сөз аябай жакшы экен. Жагып калды дагы, анан мен ошону обон чыгарып деп жүрөм. Абдан жакшы. Özüңdü erkin karma, kızıl bağın, dininden adaşkanın, uzulganın, ömürün ötüp getet gözürmenden. Ökünüç artıcaman, Müslümanım. Ömürüm ötüp getet gözürmenden. Ökünüç artıcaman, Müslümanım. Aşkere alktı buzup çutunganın, adamdık kasiyetti uçurganın. Altın baş aman bolso baylı boşol. Aldanma çok düynögü, aldanma çok düynögü, Müslümanın. Altın baş aman bolso baylı boşol. Aldanma çok düynögü, aldanma çok düynögü, Müslümanım. Adamdık tizmesinin sızılmağın, arganday kırsıp targa tutulmağın, oyluğun maksatların orundalır. Orozun kabul bolsun, orozun kabul bolsun, Müslümanım. Oyluğun maksatların orundalır. Orozun kabul bolsun, orozun kabul bolsun, Müslümanım. Orozun kabul bolsun, Müslümanım.
musulmanım. Баракелде, мынакей терең маанидеги абдан жакшы. Баягы алтын башың аманда бар болот дегендей. Мына эми ушул обонуң менен биз жыйынтыктайлы. Чыгармачылык ийгилигиң албан өсүп, ушул элдин жүрөгүнөн түнөк тапсын деп каалап айтып кетмекмин. Анан баягы элдин алдында сенин баягы чыгармачылыгың жүзүң ар дайым жарык болуп жүрсүн. Анан эми эркин микрофон берип коелу сага. Каалоо тилектериңди. Жакшы болот. Мына улуу Рамазан айында, Орозо айында турабыз. Жалпы кыргыз элиме жакшылыктарды каалайм. Кыргыз элимде дегеле мусулманчылыкта орозо кармап аткандардын орозолору кабыл болсун дейлик. Албетте. Элибизге жакшылыктарды алып келген болсун дейлик. Элибизге тынччылык болсун дейлик. Элибиз дайыма ынтымакта, дайыма иманда болсун дейлик. Анан ошо сиздердин студияңыздарга, куттуу студияңыздарга келип, өзүмдүн чыгармачылыгымды тартуулаганыма өзүмө да сыймыктанып атам. Сиздерге дагы ишиңиздерге ийгилик болсун. Рахмат, айткан жыла бериңиздер. Көмүскөдө көрүнбөгөн таланттарды элдин астына алып чыга бериңиздер. Сиздерге дагы чоң рахмат айтам. Албетте, рахмат. Сизге дагы чыгармачылык жалбан ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү обончулардан Нурбелек аттуу көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кийинки жолукканга чейин саламатта калыңыздар.